Сапар Исаков УКМКга суракка кайрадан чакырылды. Эртең 14 майда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына кайрадан суракка чакырылды. Бул тууралуу Супер KG порталына КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. УКМКнын басма сөз кызматы бүгүн иш күнү эмес болгондуктан бул боюнча маалыматты эртең бере тургандыгын билдиришти. Эске салсак, 26 апрелде Исаков Бишкек ЖЭБ боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде күбө катары УКМКга 2 саат сурак берген. Бишкек ЖЭБ боюнча менин күнөөм бар деген сөздөр чындыкка дал келбейт деп Исаков журналисттерге билдирген. 26 январда Бишкек ЖЭБинде өндүрүштүк кырсык болуп, шаардагы үйлөргө берилген жылуулук 7 күнгө төмөндөгөн. Мындан улам 1 жыл мурун Кытайдан алган 386 миллион доллар менен жаңыланган ЖЭБке карата сын пикирлер күчөгөн. Бул факты боюнча кылмыш иштери козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө бир топ жооптуу кызматкерлер кармалган.